Түмөнбаевдин 2021 декларациясында башка үй көрсөтүлгөн. Связь с китайским посольством делают фонд Айгуль Джапарова иноагентом. Бишкек шаардык башкармалыгынын Райым Матраимовдун аяш уулу Салморбек Жумабеков мыкчып отурат. Кайдан билсин калкым чындыкты, анык шүмшүк азыркы бийлик бузуку, аралатып элге чөөлөрүн чынчылдарга кылды кысымды. Сатып алып соттун баарысын, коркутушту жашыгаарысын, көптөп келип талап кетишет, айтып койсоң иштин аныгын. Калпты айтышат бети кызарбай, калыстыкты катат чыгарбай, далил менен айтса иликтеп, далили жок камайт уялбай. Журналисттер азыр абакта, чындык үчүн жатат камакта, ооп кетиптир соттор сатылып, жагалданып бийлик тарапка. Былыктарын көрдүм көз менен, кабары жок байкуш эл деген, ишендирип кооз сөз айтышып, ачынында чындык жок экен. Аяган жок кыздар балдарды, аяган жок кемпир чалдарды, кошоматтык кылбай жатат деп, эч мыйзамсыз эле кармады. Иликтөөчү 11 журналист, мына ошолор чынчыл гуманист, факты менен сүйлөп жатышат, маани бербей койдук буга биз. Батышчыл деп жала жабылып, эл бузар деп айып тагылып, а эки достун бузук иштерин неге айтпайт соттор жашырып? Мен айтайын акын болгон соң, үмүт кылба журтум чоңдордон, азыр мени жаман көрөрсүң, а кеч болот кийин ойгонсоң. Жабылбай эле сырткы карыздар, дагы карыз болуп жатабыз. 6 миллиард азыр карыз бар, биз жакында жерди сатабыз. Мына ошондо капа болушат, өтүп кеткен ата бабабыз. Тууң алмашты эч бир себепсиз, тикенектүү болуп нурлары, адыр таштак дөңгө керексиз, алмашылды өзгөн суулары. Казинону арам десек да, өз билгендик кылдың чоңдорум, элдин оюн угуш керек да, бетиң айтса камап кордодуң. Ажообуздун сөзү эсимде, активисттер журналисттерге кысым кыйноо болбойт деделе, аткарган жок антын эмнеге. Айтор далай сөздөн тандыңыз, шайлап алган биздин башчыбыз. Ачык айтсам ажоом чын эле, ишеништен кетип калдыңыз. Кызык жашоо башталды, иштете эле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойло, келечекте хойлойло. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойло. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.